Негизи мыйзам долбоору бүгүнкү учурдун замандын талабы, мыйзам долбоорун колдойм. Ошол менен эле чогуу маалымат иретинде айтсаңыздар, ушу коррупция тууралуу кабар берген жарандарыбызга аларды коргоо багытында мыйзам долбоор барбы? Урматтуу Илимбек Кубанычбекович, атайын bunday норма биздин мыйзамдарда жок, бирок общий нормалар бар. Защите свидетелей, о защите потерпевших деген нормалар бар. Ошол нормалар негизинде аларды коргосок болот. Бул эмне себептен айтып атам? Себеби буга чейин ошо коррупциялык системаларды ачыктап айтып берген жарандарыбыз мисалы куугунтукта жүргөндө бар да бүгүн мисалы үчүнчү. Ошолорду коргоо максатында бул нерселерди да эске алып койсоңуздар жакшы болмок да. Бир жыйынтык эффективдүүлүк жакшыраак болмок мисалы үчүнчү. Андан кийин мисалы азыр көбүнчөсү биз жогорку катмарды айтып атабыз да, бирок ошол менен эле чогуу карапайым эл менен мына тестно иштешкен күндөлүк турмушунда мисалы үчүнчү ошол эле госрегистр болсун, ошол эле паспорт столдор, лицензия берүүчү кызматтар, же болбосо тендер системасында жарандарыбыз бар да, ошол жактардагы көбүрөөк басым жасап карап берсеңиздер ошол жактарынчы. Бир эле мисал айтайын, биз мына жакында эле бизге кайрылышты Кара Суу районунун ошол бир жаран өзү жашап жаткан үйүн эми баягы башында айыл өкмөттүн токтому менен эле алган, бирок муктаждык жок болгон үчүн госакты албай жүргөн да. Ошол жашап аткан үйүн бүгүн алдырып коюу коркунучунда турат да. Соттор, жогорку соттон ошо кимде госакт болсо ошол кишиге чечим чыгарып койду. Ошол элементтерди карап берсеңиздер. Андан кийин мисалы ушу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдө санариптештирүү аркылуу дагы бир адамдык человеческий факторлорду, ушу комиссиялык системаларды азайтсак, коррупциянын азайышына бир топ салым кошкон болот элек. Ушу жактарда карап чыксаңыздар. Мыйзам долбоорун колдойм, чоң рахмат. 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 Кийинки сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте.